ийгилиги миң болду, итчилиги бир болду. Ийгилиги дегеним ушул жылы өлкө башчысын шайладык, өзүбүз өкмөт башчысын шайладык, төрагабызды шайладык. Бул негизги ийгиликтер. Итчилиги дегеним эскирип бараткан жылдын этегинде кылым карыткан кыргыздын улуттук байлык болгон, же болбосо мамлекеттин титулдук боло турган кыргыздын калпагын итке кийгизди. Кыргыз фашисттик Германиянын нацисттердин формасын кийди. Даректеп айтканда итти кыргыз кылдык, кыргызды ит кылдык. Өткөндө Карабалтада каргалар өлгөндө кайгырып чыктык эле, айкырып чыктык эле. Илимпосторго изилдетип, иликтетип, жиликтетип, ачкадан өлдү деп ашказанын жарып, уудан ууланды деп өпкөсүн жарып, корутунду чыгардык. Каргага кайгырган кыргыздар кадырыбызга качан кайгырабыз? Каргага эстеген кыргыз калпакты качан эстейбиз? Нацистти эстеген кыргыз намысты качан эстейбиз? Эмне үчүн улуттук коопсуздук кызматы унчукпай отурат? Эмне үчүн башкы прокурор баа бере албай отурат? Ушул бошолордун кыла турган иши. Эң актуалдуу маселе азыр ушул болуп атат. Мамлекеттин кадыр баркын, ар намысын башкы прокуратура коргош керек. Улуттук коопсуздук кызматы коргош керек. 24 кейжини, башка журналисттерди, занозаларды президенттин кадыр баркына мамлекет башында доо келтирдиңер деп миллиондогон айыпка чыкпадыңар. Кыргыздын кадыр баркы, карганын кадыр баркына чейин төмөн түшүп кетти. Эмне чурун чыкпай турушат? Мончого кийдиле кыргыздын калпагын. Эртең чочкого кийгизет. Тууну мышыкка жолук кылып салат. Калпакты мышыкка талпак кылып салат. Геритти эшекке токун кылат. Отура бериш керекми? Каякты карап отурат. Каргага кайгырып чыгабыз. Кадыр баркка, ар намыска, титулдук улуттун улуттук байлыгы болгон калпакты итке кийгизип чыкпайт. Мен сурап көрдүм. Буну уюштургандар эмнеге уюштуруптур бул иттердин конкурсун? Ошол көчөдө калган жолбун иттерге приют дейт. Кыргыздын кырчындай жигиттери подвалдарда үй жай жок жашап жүрбөйбү? Ошолго приютка каражат таппасак болбойт беле? Иттердин кабын ойлоп калдыкпы? Эмне үчүн унчукпай турат? Айтат, арыз жазган жок дейт. Эмнеге арыз жазыш керек? Берде кыргыздын шылдыңдап атпайбы? Улуттук баш кийимибизди мына Валентина Шевченко, мен кыргыздын кызымын деп кыргыздын калпагын кийип таңазалап жүрөт. Бизде конкурс уюштуруп иттерге Кыргызстан деген калпакты кийгизип жүрөт. Качанга чейин чыкпай турабыз? Эмне үчүн чыкпайт? Урматтуу президент өкүлү, мен сизге расмий түрдө кайрылам. Бул моюнча иликтөөгө алыш керек. Жоопкерчиликке тартыш керек. Экинчи мындай нерсе кайталбаш үчүн. Кыргыздын улуттук кадыр баркы,